Достор, бүгүн силер менен ыктымалдуулуктар теориясы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ыктымалдуулук теориясы бул бир кокус окуянын ыктымалдуулугу боюнча кандайдыр бир башка кокус окуянын ыктымалдуулугун табууга мүмкүндүк берүүчү математиканын бир бөлүгү же болбосо бир илими катары карасак болот экен. Баштадык анда. Ыктымалдуулуктар теориясынын негизги түшүнүктөрүнүн бири болуп бул окуя эсептелинет. Окуя деген бул мисалы үчүн тыйынды таштаганда анын сом тарабы менен же болбосо керп тарабы менен түшүүсү. Же болбосо бир окуучунун экзаменден 5 же 4 деген баа алуусу. Ушул сыяктуу ушуларды окуя деп айтат экенбиз. Так, окуянын 3 түрү бар. Биринчиси бул шексиз окуя. Шексиз окуя деген бул чын окуя деп да айтсак болот. Аткарылышы сөзсүз аткарыла турган окуя. Мисалы үчүн бир жумада 7 күн бар десек, бул сөзсүз түрдө аткарыла турган окуя. Же болбосо бүгүн жекшемби боло турган болсо, эртең дүйшөмбү десек, бул шексиз окуя болот, сөзсүз аткарыла турган окуя. Демек, сөзсүз боло турган окуяларды биз шексиз окуя деп айтат экенбиз. Кийинкиси бул жалган окуя. Бул мунун тескериси. Бул аткарылбай турган окуя. Мисалы үчүн, бир айда 35 күн бар десек, бул жалган окуя болот. Же болбосо Айтурган ЖРТдан 246 балл алды десек, бул дагы жалган окуя болот. Себеп дегенде андай балл жок. Так, үчүнчүсү бул кокус окуя. Демек, аткарылышуу мүмкүн, аткарылып да калышы мүмкүн, аткарылбай да калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, эртең жамгыр жаабусу же болбосо күн чыгуусу. Ушул сыяктуу окуяларды биз кокус окуялар деп айтат экенбиз. Жана ушул кокус окуялар менен байланышкан мисалдарды чыгарат экенбиз. Бул шексиз окуяны, жалган окуяны биз сразу эле аныктап алсак болот, бул чын, жалган деп эле. Значит, биз кокус окуяларды карайт экенбиз. Так, ыктымалдуулукту эсептегендин классикалык формуласы бар. Бул эң жөнөкөй формула. Ушул формуланын жардамында бирок чертеге тиешелүү мисалдарды көпчүлүгүн чыгарсаңар болот. Демек, Pn деп биз n окуясынын аткарылуу ыктымалдуулугун жазабыз, белгилейбиз. Бул жерде m дегенибиз мүмкүн болгон окуялардын саны. А m дегенибиз өбөлгө түзгөн окуялардын саны. Значит, ушул формуланы пайдаланат экенбиз. Так. Анда бир мисал карайлы. Так, урнада 5 кызыл, 3 сары, 4 ак шар бар экен. Карабастан туруп бир шар алганда, анын сары болуп калуу ыктымалдуулугу канча дейт. Демек, биз классикалык формуланы пайдалана турган болсок, бизде m деген бул жалпы шарлардын саны, же болбосо өбөлгө түзгөн окуялардын саны. Жалпы шарлардын саны 5 кызыл, 3 сары, 4 ак. Булардын жалпы суммасы 12ге барабар болот. Ал эми m деген бул өбөлгө түзгөн, же болбосо биздин учурда сары шарлардын саны. Демек, бул жерде сары шарлардын саны 3 деп турат. Демек, мына жерде ордоруна эле кое турган болсок, жалпы шарлардын саны 12, бизге керектүү болгондору 3, 12ден 3. Же болбосо канчаны 4төн 1ди берет экен. Демек, карабай туруп бир шар алганыбызда анын сары болуп калуу ыктымалдуулугу 4төн 1ге барабар экен. Кийинки мисал. Класстагы 25 окуучунун 10 бала. Класстан бир президент шайланса, анын кыз болуп калуу ыктымалдуулугу канча дейт. Демек, класста 25 окуучу бар экен, 10 бала. Значит, жалпы 25 окуучу, 10 бала болсо, кыздардын саны канча? 15 болот. Демек, бизден президенттин кыз болуп калуу ыктымалдуулугу деп атат. Демек, бизде өбөлгө түзгөн окуялар булар канча? Кыздардын саны экен да, 15. Эсептейбиз анда. Жалпы окуучулардын саны 25, кыздардын саны 15. Буларды кыскарта турган болсок, 5тен 3 деген жыйынтык калат экен. Демек, бир президент шайланса, анын кыз болуп калуу ыктымалдуулугу 5тен 3кө барабар болот экен. Так, улантабыз. Ыктымалдуулуктарды кошуу. Окуялардын суммасы деп алардын жок дегенде бирөөнүн аткарылышынан келип чыккан окуяны айтат экенбиз. Демек, жок дегенде бирөөсү эле аткарыла турган болсо, биз аларды эмне кылат экенбиз? Аткарылышы суралса, аларды суммалап койсок болот экен. Мисалы үчүн, так, үкөктө бардыгы болуп 30 шар бар, алардын 10-у кызыл, 15-и көк дейт. 5-и ак шар экен. Бир шар алганда кызыл же ак чыгышынын ыктымалдуулугун тапкыла дейт. Демек, бул жерде же кызыл же ак шар чыгуу ыктымалдуулугун сурап атат экенбиз. Же кызыл деген же ак деген шарт аткарылсын деген учур болот экен. Демек, бул жерде кызыл шарлардын чыгуу ыктымалдуулугу 30дан 10 экен. Демек, жалпы 30 шар бар, кызыл шарлардын саны 10 болгон үчүн бир шардын кызыл чыгуу ыктымалдуулугу 30дан 10 болду. Кийинкиси ак шар чыгуу ыктымалдуулугу. Демек, жалпы бизде 30 шар бар, ак шарлардын саны 5 болгон үчүн 30дан 5 деп жазабыз. Эми же кызыл же ак болсун деген үчүн биз буларды эмне кылат экенбиз?
суммалап коет экенбиз. Демек 30-дан 10 кошулган 30-дан 5. Так, мына эсептей турган болсок, жалпы бөлүм, так, бөлүмдөрүн жазып алымдарын кошсок, канча экен? 30-дан 15 же болбосо 2-ден 1-ге барабар болот экен. Демек, ушундан карабай туруп экөктөн бир шар алсак, анын кызыл же ак болуп калуу ыктымалдуулугу 2-ден 1-ге барабар болот экен. Так, онтабыз ыктымалдуулуктарды көбөйтүү. Качан көбөйтөбүз ыктымалдуулуктарды? Демек, окуялардын көбөйтүндүсү деп алардын баарынын бир учурда аткарылышынын келип чыккан окуяны айтабыз. Демек, бул жерде окуялардын баары бир учурда аткарылышы суралса, анда биз окуяларды көбөйтүп койсок болот экен. Мисалы үчүн, үкөктө 3 ак, 2 кара шар бар дейт. Бир учурда 2 шар алганда, экөөнүн тең ак болуу ыктымалдуулугун тапкыла дейт. Демек, бул жерде экөөнүн тең ак болуп калуу ыктымалдуулугу деп атат, 2 шар тең ак болсун деген шарт коюлуп атат. Карайсыз анда. Значит, 2 шардын тең ак болуп калуу ыктымалдуулугун мынтип белгилесек болот экен. Демек, биринчи шарыбыз да ак, экинчи шарыбыз дагы ак деген мааниде. Карайсыз анда. Бул деген окуя бизде 2 шарыбыз тең ак болсун дегенди түшүндүрүп атат. Же болбосо биринчи шардын ак чыгуу ыктымалдуулугун экинчи шардын дагы ак чыгуу ыктымалдуулугуна көбөйтүп кой дегенди түшүндүрүп атат. Анда биринчи шардын ак чыгуу ыктымалдуулугу 5-тен 3. Сөптөгөндө бизде жалпы 5 шар бар, ал эми ак шарлардын саны 3. Аны көбөйтүшүбүз керек экинчи шардын ак чыгып калуу ыктымалдуулугуна. Демек, үкөктө канча шар калат? Жалпы 5 шардын бирөөсү кетсе 4 шар калат. Ак шарлардын да бирөөсү кетсе, бул жакта 2 гана ак шар калат экен. Демек, буларды кыскартып туруп көбөйтө турган болсок, 10-дон 3 же болбосо 10-дук бурчукка айландырсак 0,10-дон 3 деген жыйынтык чыгат экен. Демек, эмне кылдык? Өз-өзүнчө эсептеп алдык. Биринчи шардын ак чыгуу ыктымалдуулугун, анан экинчи шардын ак чыгуу ыктымалдуулугун эсептеп, буларды көбөйтүп койдук. Демек, мына жерде 4-төн 2 кайсыл жактан келди дегенде, бизде 2 шар алып атканыбыз үчүн шарлардын саны бирөөгө азаят. Биринчи ыктымалдуулугубуз 5-тен 3, жалпы 5 шар бар, анын 3-өсү ак болду, ошон үчүн 5-тен 3 болду биринчинин ак чыгуу ыктымалдуулугу. Ал эми экинчиде биз 1 шарды алып койгонубуз үчүн уже бул жакта 4 шар калып атат, 3 шарлардын да бирөөсүн алып койгонубуз үчүн 2 шар калып атат. Демек, көбөйтсөк жыйынтыгы могул чыгат экен. Так, кийинки мисал. 1 тыйынды 3 жолу таштаганда, үчөөнүн тең сом тарабы менен түшүүсүнүн ыктымалдуулугун тапкыла дейт. Демек, элестетебиз. 1 тыйынды 3 жолу таштаптыр, жыйынтыгында үчөө тең сом тарабы менен түшүүсүнүн ыктымалдуулугу канча дептир. Анда тыйынды 1 жолу таштаганда, анын сом тарабы менен түшүүсүнүн ыктымалдуулугу бул 2-ден 1-ге барабар. Тыйындын 2 тарабы бар, значит, сом тарабы 1 болгон үчүн 2-ден 1. Ошол эле учурда герб тарабы менен түшүүсүнүн ыктымалдуулугу дагы 2-ден 1-ге барабар экен. Эми бизде 3 тыйынды таштап атат, ошондо үчөөнүн тең сом тарабы менен түшүүсү. Демек, могул ыктымалдуулукту биз эсептешибиз керек. Демек, биринчи тыйындын сом тарабы менен түшүүсүнүн ыктымалдуулугу 2-ден 1, экинчисинин сом тарабы менен түшүүсүнүн ыктымалдуулугу дагы 2-ден 1, үчүнчүсүнүн да сом тарабы менен түшүүсүнүн ыктымалдуулугу 2-ден 1. Үчөө тең сом тарабы менен ташталсын деген үчүн буларды көбөйттүк. Демек, көбөйтсөк жыйынтыгында 8-ден 1 деген жыйынтык чыгат экен. Эгер герб үчөөнүн тең герб тарабы менен түшүү ыктымалдуулугу дегенде дагы ушундай эле жооп чыкмак. Сөптөгөндө булардын ыктымалдуулуктары экөө тең барабар 2-ден 1-ге. Так, кийинки мисалды карайсыз анда. 6-нчы мисал. 1 тыйынды 3 жолу таштаганда, экөөнүн сом, бирөөсүнүн герб тарабы менен түшүүсүнүн ыктымалдуулугун тапкыла дейт. Демек, мурдакы мисалда үчөө тең сом тарабы менен түшүш керек болчу, эми бул мисалда экөө сом, бирөөсү герб тарабы менен түшүүсү керек экен. Так, карайсыз анда. Экөөсү герб, бирөөсү сом тарабы менен түшсүн деген окуя бул могул окуялардын бирөөсүнө барабар экен да. Же бул болот, же бул, же бул болот деген. Демек, муну эмне деп атат? Биринчи, экинчи тыйыныңар герб тарабы менен түшөт, үчүнчүсү сом менен деп атат. А мында биринчиси герб, экинчиси сом, үчүнчүсү герб менен түшөт деп атат. А мында биринчиси сом, калган экөө герб менен түшөт деген окуялар болуп атат. Демек, бизде жалпы П деген окуяны экөөсү герб, экөөсү сом, бирөөсү герб тарабы менен. Так, мына жерде туура эмес болуп калыптыр. Мына шартын оңдоп койсок болот экен. Экөөнүн сом, так, бирөөнүн сом, экөөнүн герб кылып койсок болот экен. Бирок эч кандай айырмасы жок. Бул жерде сом менен гербтин сөптөгөндө экөө тең ыктымалдуулуктары 2-ден 1 деле берет. Демек, мына боюнча кетебиз. Демек, мына шарттын аткарылышынын ыктымалдуулугу мыналардын суммаларынын бирөөсүнө барабар экен да. Значит, же бул аткарылышы керек, же бул деген сөз да. Эсептөбүз анда ар бирин. 2-ден 1, значит, мына окуянын аткарылуу ыктымалдуулугу
мынол болот. Ал эми мына экинчидегинин аткарылуу ыктымалдуулугу бул. И мунун аткарылуу ыктымалдуулугу да буга барабар экен. Демек герб түш ыктымалдуулугу 2/1, герб түш ыктымалдуулугу 2/1, сум түш ыктымалдуулугу дагы 2/1 барабар экен. Демек буларды көбөйтүп туруп суммаласак жыйынтыгында канча? 8/3 чыгат экен. Демек ушул жерден дагы бир сыра карасак, 2 герб 1 сум түш ыктымалдуулугу дегенде бул жерде сөздөн алмаштырып коюш керек экен. Экөөнүн герб, бирөөнүн сум тарабы менен деп өзгөртөт экенбиз. Ушундай окуялардын бирөөсүнө барабар. Ал эми бул окуялардын аткарылуусу өз-өзүнчө мына окуяларга барабар. Кошуп туруп көбөйтсөк 8/3 барабар болот экен. Кийинки мисалды карайбыз. Асан сынакка эч даярдыксыз келди. Эгерде сынакта 4 тест болуп, ар бир тесттин 3төн варианты болсо, анда Асан 4 суроого тең туура жооп берүү ыктымалдуулугу канча дейт. Демек элестетебиз. Асан сынакка даярдыксыз келди. Демек ал эч бир суроонун жообун такдаана билбейт. Ал болгондо эле туш келди белгилейт. Асы, Бсы, Всы деп эле туш келди белгилейт. Так, тестте сынакта 4 тест бар экен. 1, 2, 3, 4 деген. Ар биринин 3төн варианты А, Б, В деген варианттары бар экен. 4 суроого тең туура жооп берүүсүнүн ыктымалдуулугун табат экенбиз. Демек биз биринчи Асандын 1 суроого туура жооп берүү ыктымалдуулугун таба турган болсок, бул 3төн 1 барабар болот. Себеп дегенде 1 суроодо 3 вариант бар, А, Б, В деген. Анын бирөөсү туура, калган экөө ката. Демек 1 суроого туура жооп берүү ыктымалдуулугу 3төн 1. Анда бизден 4 суроого тең туура жооп берүү ыктымалдуулугун сурап атат. Демек бул жерде булардын ар бири туура болуш керек. Демек көбөйтөбүз. Биринчи суроого туура жооп берүү ыктымалдуулугу, экинчи суроого туура жооп берүү ыктымалдуулугу, үчүнчү суроого туура жооп берүүсүнүн ыктымалдуулугу жана 4-үнчү суроого туура жооп берүүсүнүн ыктымалдуулугу. Буларды көбөйтсөк канча? 81ден 1 болмок экен. Так, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз акырына чыкты. Түшүнбөй калган жерлериңер болсо, же чыкпай калган эсептериңер болсо, комментарийге калтырсаңар болот. Жана бул видеонун ссылкасын жыртыга даярданып жаткан досторуңар менен бөлүшкөндү унутпагыла достор. Кийинки сабактардан жолугушканча амандыкта тургула.